Шербек Сүйүнбаев былтыр 4 гектар жерден төө бурчактан түшүм алды. Баасы жакшы чыкса кирешеге маарыйм деп сүйүнүп турган. Бирок фасолдун баасы болуп көрбөгөндөй төмөндөп, учурда текейден арзан болуп калганын айтат. Төө бурчакты өстүрүүгө сарптаган чыгымдарын жабуу үчүн 2 тоннасын килограммын 15-20 сомдон сатууга аргасыз болуптур. Ар жерде бардык жер жабылып калган эсебинен кандайдыр бир үчүнчү күч ойноп атабы наркы берки алынбай да жатат. Азыр элдин бардыгы мына кредит менен жашап аткан эсебинен даже ушунчалык өткүскөнгө зар. Ар бир жерде жалдырап турат. 5 күндөп туруп калган, очередке турган учурлар болду. Азыр мындай алсак 15-тен 20-нын эле тегерегинде болуп атат. Өкмөт төө бурчак көйгөйүн дүйнөдөгү кризиске байланыштырат. Анын айынан жаңы жыл алдында баа кескин төмөндөп кетти дейт. Ал эми дыйкандарга жардам берүү үчүн өкмөттүн жасаган аракетинен азырынча майнап чыккан эмес. Биз премьер-министрдин да тапшырмасы менен атайын ассоциация түзгөнбүз. Фасоль сатуучулардын, алуучулардын. Ошол Талас областында. Азыр анын төрагасы шайланган. Андан тышкары сиз айтканда мен Кыргызстандын Турциядагы элчиси менен мен 1-2 жолу сүйлөштүм. Ошол фасолдун баасы түшүп кеткендигине байланыштуу. Анан жаңы жылга алдында баралы деп аттык эле, жаңы жылдын алдында дагы республикалык бюджетти зашта кылып ошо байланыштуу бара албай калдык. Парламенттеги оппозициялык фракциялардын бири фермерлердин көйгөйүн чечүүгө аракет өз алдынча жасаган. Республика Ата журт фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабанов Түркияга болгон иш сапарында ал жактагы ишкерлер менен сүйлөшүп, көйгөйдү чечүүнүн бир нече жолдорун тапканын кабарлады. Түркиялык ишкерлер фасолдун комбайндан алганын килограммын 33 сомдон, ал эми тазаланганын 35 сомдон сатып алууга макул болуптур. 11 январда мен Стамбул шаарында Арбел компаниянын ээси менен жолуктум. Ошо жолугунун негизинде, сүйлөшүүнүн негизинде келишимге келдик. Мен алардан сурандым, ушу элибизге жардам берип коюңуздар деп туруп. Ошонун негизинде алар болсо сөз берди. Ушу пятница же понедельник күндөн баштап фасолдун баасын жанагы под комбайн деп өткөн комбайндан чыкканын 33 сомдон алабыз деди. Тазаланганын 35 сомдон алабыз деди. Андан тышкары түркиялык ишкерлер март айында төө бурчактын 20 тонна асыл тукум уругун биздин дыйкандарга жардам иретинде берүүнү убада кылганы белгилүү болду. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.